Саламатсыңарбы, балдар? Кына, балдар, мени карап жылмайып койгулачы. Ой, азаматтар, мен дагы өз жылмаюумду силерге тартуулайм. Оюн, жомок аркылуу салам жөнөтөм. Балдар, келгиле, силер менен биз жомоктор дүйнөсүнө саякатка баралы. Азыр мен силерге табышмак айтып берем. Эгерде табышмакты туура жандандырсаңар, мен жомок окуп берем. Кана, балдар, табышмакка көңүл бөлгүлө. Күчү жетпей алышкан, көрсө баары качышкан. Анын аты туура, балдар. Бул арстан. Азаматсыңар. Балдар, арстан кандай жаныбар? Азаматсыңар, көчтүү, шамдагай. Табышмакты уланталы. Узун экен кулагы, узун арткы туягы. Абдан коркок жаныбар. Айткылачы, бул кайсы? Туура, балдар, бул коён. Коён кандай жаныбар, балдар? Азаматсыңар, коркок, узун кулак, алаң көз. Балдар, табышмакта эмнелер жөнүндө айтылды? Туура, балдар, токойдогу жапайы жаныбарлар жөнүндө, арстан менен коён. Азаматсыңар, балдар, силер эки табышмакты тең туура таптыңар. Мен силерге азыр кыргыз эл жомогу арстан менен коён деген жомокту окуп берем. Силер болсо тынч кунт коюп жомокту уккула. Кана, балдар, жомокту баштайлы. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийнинен алыс чыкчу эмес экен. Бир күнү коркуп, ийнинде жата берип, кантип күн көрөм? Атасынын көрү бир баатыр болуп көрөйүнчү деп ойлонот дагы ийнинен чыгат. Эки жагын каранып, тиштерин арсыйтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрөт дагы коркконунан бир ордунда катып калат. Арстан коёндун жанына келип: "Бакыран көзүм, колго түштүң эми? Сени бир жейинчи, курсагым тойго чакты" деп тиштерин кычыратып, эки чайнап бир жутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арстанга: "Кадырлуу арстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар" деди. Анда: "Тезирээк айтып кал. Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арстан бар экен. Ал бая күнү сени жейм деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Болуу ошого барып бир беттешип көрчү. Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем, анан деле жей бересиң шашпай" деп сырттанып, жалбырап карайт. Өзүнүн күчтүү жанды уккан арстан чыдап тура албай ачууланып: "Кана, көрсөтчү ошол арстаныңды, менден күчтүү. Ал кайсыл жерде экен? Ээрчитип бар" деп коёнго буйрук берди. Коён арстанды терең казылган кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта өзүң карап көрсөң" деди. Арстан кудукка эңкейип,
Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: «Мен ушул саксайган арстандан кантип эле кем калайын? Кана кармашып көрөйүн», деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Шарп этип түшүп, терең казылган кудукка тумчугуп өлөт. Ошентип куюн амал көйлүгү менен арстанды өлтүрүп, «Аныкмак отура» деп жолго түшөт. Балдар, жомок жактыбы? Азаматсыңар балдар. Кана балдар, жомок угуп чарчадык, тынугу көнүгүүсүн жасап алалы. Кана ордубуздан туралы. Коён, коён, коёнек эртең менен турду. Бети колун жууду, эки жагын каранып, күнгө колун сунду. Колу жетпей күнгө, буттун учун көтөрдү. Шыбыш чыкса корккондон тынч отуруп уктады. Ой азаматтар, кана балдар, кайсы жомокту окуп бердим силерге? Азаматсыңар, кыргыз эл жомогу арстан менен коён, Жомокто кайсыл каармандар бар экен балдар? Азаматсыңар балдар, арстан менен коён. Арстан кандай жаныбар экен балдар? Азаматсыңар балдар, чоң, күчтүү, шамдагай. А коён кандай жаныбар экен балдар? Азаматсыңар, кичинекей, узун кулак, коркок, алаң көз. Арстан, коён арстанды каяка ээрчитип барды балдар? Азаматсыңар, терең казылган кудукка ээрчитип барды. Арстан суудан эмнесин көрдү балдар? Туура балдар, арстан суудан өзүнүн сөлөкөтүн, көлөкөсүн көрдү. Көрсө кудукта менден да чоң арстан бар тура деп, баягы кудукка секирип түштү. Коён болсо өзү кичинекей, алсыз жаныбар болсо дагы баатырлыгы, амал көйлүгү, акылдуулугу менен арстандан кутулду балдар. Силерге жомок жактыбы? Азаматсыңар балдар. Саламатта калгыла.